Саламатсыздарбы, Нур ТВ каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Турсунбек Акун Атамбаев менен Апрель телеканалын сотко берди. Жер үйдү алтын чыгаруучу ишкана курулууда. Аида Салянова улуттук кардиология борборуна жаткырылды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Кыргызстанга Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жемиштүү өткөндүгүн бийик баалап, Кыргыз элинин жана президент Сооронбай Жээнбековдун меймандостугуна ыраазычылыгын билдирди. Индиянын лидери билдирүүсүн кыргыз тилинде өзүнүн Twitter баракчасында жазды. Меймандос Кыргыз элине Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин жемиштүү өткөнүнө чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бул саммит көп кырдуу кызматташтыкты бекемдеп, көптөгөн позитивдүү жыйынтыктарды алып келет деп ишенем. Кыргыз мамлекетине жана мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго меймандостук үчүн ыраазычылык билдирем деди. 14-июнда Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин Кыргызстанга расмий визити болуп өттү. Президент Сооронбай Жээнбеков жана Нарендра Моди чакан жана кеңири курамда жолугушууларды өткөрүп, жыйынтыгында эки тараптуу кызматташуу тууралуу бир катар документтерге кол коюшкан. Милиция кызматкери кызматтык унаасы менен Ысык көлдөн жээгине чейин кирип барып сүрөткө түшкөн. Социалдык тармакта колдонуучулар тарабынан укук коргоочунун дарегине сындар айтыла баштаган. Сүрөттө көрүнүп тургандай бир гана эмес, дагы башка унаалар токтоп турат. Кыргызстандын суу сактоочу аймактарында жана суу объектилеринде унаа токтотууга жана транспорттарды жууганга уруксаат берилбейт. Бул боюнча Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын үгүт насаат иштери боюнча тескөөчүсү Тилек Уторов элдик медиага төмөндөгүдөй түшүндүрдү. Формасындагы төш белгисин жана автоунаасын карасак, 2016-жылдагы кайгылуу милиция учурунда тартылган сүрөт. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы учур. Адашпасам бул факты боюнча чара көрүлгөн деп билдирди Уторов. Белгилей кетсек, буга чейин Ички иштер министрлигинин жол тескөөчү кызматы кайгылуу милициясы деп аталып, кийин кайра 2017-жылы кайгылуу күзөт кызматы жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалык болуп өзгөргөн. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, экс-башкы прокурор Аида Салянова 15-июнда Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна жаткырылды. Мындай маалыматты Салянованын жакындары Азаттыкка билдиришти. Аны жазаларды аткаруу кызматынын басмасөз катчысы Элеонора Сабатарова дагы ырастап, Салянова дарыгерлердин жана саламаттыкты сактоо министрлигинин дарыланууга муктаж деген бүтүмүнөн кийин бейтапканада калгандыгын айтты. Ишембиде Аида Салянова Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна жүрөгүн текшерүүгө алып келинген. 14-июнда Салянованын адвокаты Рабига Сыдыкова саясатчыны абактан ооруканага которуу боюнча мамлекеттик жаза аткаруу кызматына жана башка тиешелүү органдарга өтүнүч жибергендиги маалымдалган. Ага чейин айрым басылмалар Саляновага түнү менен бир нече жолу тез жардам кызматы чакырылгандыгын жазып чыгышкан. Жамп мурдагы башкы прокурордун саламаттыгы начарлап, абалы өтө оорлоп кетти деп айтылгандарды четке каккан. Ал эми номер 1 тергөө абагына түшкөндөн бери бир эле жолу тез жардам чакырылгандыгын билдирген. 5-июнда Бишкектин 1-май райондук соту Аида Салянованын бөгөт чарасын карап, аны 26-июнга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камоо тууралуу чечим чыгарган. Мурдагы депутат Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары 3-июнда камакка алынган. Кыргызстанда 120 депутат болсо, алардын катарында Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина дагы бар. Тилекке каршы аталган депутат бир эмес, бир нече жолу кыргыздарды келекелеп келет. Бул депутатка кыргыздардын ички саясатынын кызыкчылыгы жок болсо, укук коргоо органдары ал депутатка тайына чара колдоно алышпайбы деген пикирин бүгүн 15-июлда Nazarnews.kg маалымат агенттигине активист Кылыч Шанаев билдирди. Ирина Карамушкина Жогорку кеңеште төрдүн көркү болбой эле койсун. Кыргызстанга кызыкчылыгы болбосо, ички саясатын колдобосо, депутаттык мандатын тапшырсын. Ал кылык жоргу менен кыргыз элинин кыжырына тийип атат. Ана менен элмектешип олтурганга убакыт жок. Бир сөз менен айтканда, депутаттык мандатын тапшырсын. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиеванын билдирүүсүнө, элди бөлүп жаргандыгы үчүн укук коргоо органдары тарабынан тийиштүү чара көрүлүшү керек деп билдирди Кылыч Шанаев.
Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөлөрү Чубак Желилов менен Абдышүкүр Нарматов өлкө аймактарына чыгып, жергиликтүү эл менен жолукмакчы. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. Абдышүкүр Ажы Нарматов 16 июнь күнү Баткен облусунун Лейлик районундагы Катыраң айылына барат. Ал эми Чубак Ажы Жалилов 17 июндан 20 июнга чейин Ысык көлдүн Тоң, Жетөгүз, Ысык көл райондорунда Каракол, Чолпон Ата жана Балыкчы шаарында болот. Маалыматта аалымдар жергиликтүү тургундар менен жолугуп баяндама жасай тургандыктары айтылат. Муну менен элдин бир катар суроолоруна дагы жооп беришмекчи. Мониторинг борбору менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын маалымат кызматы мамлекеттик жасалма номер менен кетип бара жаткан 20 жаштагы уланды кармады. Ал Honda Tornado автоунаасына жасалма номерди тагып кетип бара жаткандыгын аталган башкармалыктын маалымат кызматынын өкүлү Тилек Исаев билдирди. 0006 ББ номерлүү автоунаа Бишкек-Манас жолунда токтотулган. Мамлекеттик унаа ишканасынын маалыматына караганда, бул номер башка BMW X5 автокөлүгүнө катталган деп айтышты алар. Аталган борбордон бул номер жол эрежелерин бир нече ирет бузуп катталган ыгын айтышты. Ал Toyota Camry, BMW X5, Mercedes-Benz 210 жана Honda Tornado унааларынан байкалган. Соңку кармалган автокөлүк атайын айып короого токтотулган. Ал эми номери алынып, протокол толтурулган. Исаев бул мыйзам бузуу фактысы үчүн аталган айдоочу 10 000 сом төлөй тургандыгын айтты. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун экс-президент Алмазбек Атамбаев менен Апрель телеканалын сотко берип, ар намысыма шек келтирди деген негизде жалпы 120 000 сом өндүрүүнү өтүнүп жатат. Мунун 100 000-ин экс-президенттен, 20 000 сомун телеканалдан өндүрүүнү сураган. Бул тууралуу Акун Азаттыкка билдирип, аталган телеканалга каршы Бишкектин Октябрь райондук сотуна доо арыз менен кайрылгандыгын, ал эми Атамбаевка карата арыз жакынкы күндөрү толукталып бериле тургандыгын айтты. Турсунбек Акун мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 8 июнда митингде чындыкка дал келбеген сөздөрдү айтканын, аны Апрель каналы чагылдыргандыгын белгиледи. Атамбаев бул айтылгандарды далилдеши керек деп эсептейт. Атамбаев менен Апрель телеканалы мурдагы акыйкатчынын айткандары тууралуу комментарий бере элек. Экс-президент 8 июнда Бишкекте өткөн митингде Батукаевдин артынан каражат тапкандардын катарында Турсунбек Акун бар деген ишарат кылган. Мыйзамдагы ууру атыккан Азиз Батукаев 2013 жылдын апрелинде Нарын шаардык сотунун чечими менен мөөнөтүнөн түрмөдөн бошотулуп, чартердик каттам менен токтоосуз Чеченстанга учуп кеткен. Соттук чечим менен Батукаевдин аккан илдетине чалдыккандыгы жана ичер суусу азайып калгандыгы тууралуу дарыгерлердин тыянагы себеп болгондугу айтылган. Бирок анын жашоосу саналуу экендиги ырасталган эмес. Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш иши быйыл жыл башында жанданган. Тергөөнүн алкагында Батукаевга аккан оорусуна чалдыккандыгы тууралуу аныктама берген деген шек менен онколог дарыгер Эмиль Макимбетов, лаборант Ирина Цапова дагы 3 медицина кызматкери кармалган. Алардын экөө үй камагына чыгарылды. Мындан тышкары мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева дагы чектүү катары кармалып 22 майда үй камагына бошотулган. Жамктын жетекчисинин мурунку кеңешчиси Калбек Качкыналиев камакка алынган. Мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атаханов дагы 26 июнга чейин камалган. 7 июнда Ички иштер министрлиги Атаханов тергөө менен кызматташуу ниетин билдиргендиктен бөгөт чарасы өзгөртүлгөндүгүн маалымдады. Ошол кезектеги акыйкатчы Турсунбек Акун Ички иштер министрлигине сурак берип чыккан. Ал эми 2013 жылы атайын прокурор болуп иштеп турган Нарын облустук прокурорунун орун басары Майрамбек Акматалиевдин өлкөдөн чыгышына тыюу салынган. Батукаев абактан чыккан кезде башкы прокуратураны жетектеген экс-депутат Аида Салянова дагы өткөн аптада кармалып 26 июнга чейин камалган. Тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо боюнча алдыбыздагы милдеттерди биргелешип чече алабыз деп бүгүн 15 июнда Тажикстанда өтүп жаткан Азиядагы өз ара аракеттешүү жана ишеним чаралары боюнча кеңеш менен 5-саммитинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков айтты. Бул тууралуу президенттин аппаратынын басмасөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, мамлекет башчысы Кыргыз Республикасы өз ара ишенимди, аймактык коопсуздукту бекемдөө боюнча кеңеш менен максаттары жана принциптерин бекем кармана турган белгиледи. Биз 5-саммиттин коопсуз жана азыркыдан дагы гүлдөп өнүккөн аймакка бирдиктүү көз караш күн тартибин кубаттайбыз. Бул тема тынчтыкты, туруктуулукту камсыз кылууга жана азыркы дүйнөдөгү өнүгүүгө биздин кошо турган салымыбызды чагылдырат. 1992 жылы Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев Азияда өз ара аракеттешүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешмени түзүүнү сунуш кылып, саясий көрөгөчтүк кылган. Бул демилге бир катар Азия мамлекеттери жана бейөкмөт уюму
тарабынан колдоого алынган. Ошондон тартып биздин өлкөлөрдүн аракети менен өз ара аракеттешүү өнүгүп бекемделип келет. Дүйнө ордунда турбайт. Бүгүнкү күндүн чындыгы биздин өз ара аракеттешүүнү өркүндөтүү зарылдыгын талап кылууда. Биз коопсуздук саясаты чөйрөсүнө, чакырыктарга жана коркунучтарга каршы аракеттенүүгө, экономика жана туруктуу өнүгүүгө тиешелүү деп билдирди Сооронбай Жээнбеков. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги өкмөттүн жакыр жашаган жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө социалдык келишимдин негизинде бир жолку социалдык жардам көрсөтүү жөнүндө токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Маалыматка ылайык, долбоор жакыр үй-бүлөлөрдүн турмуштук кыйынчылыктарды жеңе билүүсүнө көмөк көрсөтүү максатында иштелип чыккан. Анда турмушу начар үй-бүлөлөргө келишимдин негизинде бир жолку социалдык жардам көрсөтүү жөнүндө убактылуу жобо бекитүү каралган. Ал 2019-жылдын 1 августунан 2022 жылдын 31 августуна чейин иштейт. Долбоор алкагында жардам алууну каалаган жакыр үй-бүлөлөргө 100 000 сомго чейинки бир жолку социалдык жардам берилет. Ошондой эле жакыр үй-бүлөлөр үчүн жумуш орун түзүүнү каалаган ишкерлерге кайтарамсыз акча бөлүнөт. Убактылуу жобону ишке ашырууга жыл сайын аталган министрликтин бюджетинен 300 миллион сом каралган. Жакыр жашаган жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө социалдык келишимдин негизинде бир жолку социалдык жардам көрсөтүү жөнүндө убактылуу жобону ишке ашыруу өз алдынча иштөөгө аракеттешүү максатында төмөнкү көрсөткүчтөргө жетүүнү шарттайт. Оор турмуштук кырдаалдан чыккан ажарандардын саны, алардын келишим аяктаган мөөнөттөгү жан башына орточо кирешесинин социалдык келишимдин башталышына салыштырмалуу өсүүсү, үй-бүлөгө көмөк, мамлекеттик жөлөк пул алуучулардан чыккан социалдык келишим түзгөн үй-бүлөлөрдүн саны, туруктуу иши бар жарандардын саны. Талас облусунда жайгашкан жер үй алтын кенинде дүйнөлүк стандарттарга жооп берген жаңы алтын иштетүүчү ишкана курулууда. Аны Альянс алтын компаниясы ишке ашырууда. Жылдын соңунда ишке кире турган ишканага жалпысынан 1000ге жакын жумушчу тартылат. Анын көпчүлүк бөлүгү жергиликтүү тургундар болот, дейт компаниянын башкы директору Михаил Шубин. Ишканада заттарды иргөөчү, майдалоочу, металл эритүүчү жана башка 15тен ашуун объект курулууда. Андагы жабдыктар жана курулуш иштерине тартылган техника заманбап, кымбат жана өз тармагында бардык талаптарга жооп берерин баса белгилей кетейин. Ал эми калдыктардан зыяндуу заттар абага, жерге же сууга бөлүп чыкпашы үчүн бардык сактык чаралары каралган. Мисалы, цианид заты атайын жабдыктар жана ыкма менен зыянсыздандырылат. Деги эле бул зат күн нурунун алдында өзүнөн өзү чирип кетет да, жер коопсуз аймакка айланат деп билдирди. Кенден чыккан калдыктар атайын пленка менен жабылат. Калдык сактоочу жайдагы коопсуздук боюнча Альянс алтын компаниясынын технологу Нурлан Мамырбаев айтып берди. Кендин калдык сактоочу жайынын жалпы аянты 65 гектар. Биз үчүн эң башкы нерсе бул экологиянын коопсуздугу болгондуктан компания өндүрүштүк коопсуздук үчүн каражат аябайт. Биз үчүн эң башкы нерсе бул экологиянын коопсуздугу болгондуктан компания өндүрүштүк коопсуздук үчүн каражат аябайт. Жерди зыяндуу заттардан коргоо үчүн геомембрана пайдаланылат. Ал жерге 3 кабат төшөлүп, тапталса дагы жерге эч кандай зат өткөрбөйт. Австрия немис өндүрүмү болгон бул пленка дүйнөлүк стандарттарга туура келет, дейт технолог. Экологиялык лабораториясы ар квартал сайын жер үй алтын кенинин аймагындагы суу, аба жана жердин абалына жеринен мониторинг жүргүзүп турат. Кезектеги мониторинг жүргүзүү убагында лабораториянын инженери, химики Алена Журавлевадан текшерүү изилдөөлөр тууралуу комментарий алдык. Анын айтымында, компания менен түзүлгөн келишим боюнча биздин лаборатория бул аймактагы суу, жер жана абанын үлгүлөрүн зыяндуу бактерияларга, оор металлдарга жана радиациянын деңгээлин аныктоо үчүн алып турат. Үлгүлөр жер үй кенине жакын жайгашкан Карабой, Сасык булак, Ак Коргон айылдарынан алынат. Акыркы 12 жылдан бери Талас облусунун аймагындагы кендерге экологиялык бузуулар катталган эмес деп билдирди Журавлева.